6 бөлүм. Ошол күндөрү шакирттер көбөйө баштаганда бутпарас өлкөлөрдө жашаган эллинистерде еврейлерге каршы нааразычылык пайда болду. Анткени күнүмдүк тамак аш бөлүнүп берилгенде алардын жесирлери эске алынбай калып жаткан эле. Ошондо 12 элчи баардык шакирттерди чогултуп алып мындай дешти: Кудайдын сөзүн таратуу ишин таштап коюп, тамак бөлүштүрүп жүргөнүбүз жакшы эмес. Ошондуктан бир туугандар, элдин ишенимине ээ болгон, ыйык рухка толгон жана акылдуу 7 адамды араңардан тандагыла. Бул кызматты ошолорго тапшыралы. Биз болсо дайыма сыйынууну жана Кудай сөзүн айтып кызмат кылууну уланта берели. Бул сунуш бүт жыйынга жакты. Ошентип алар ишеними бекем, ыйык рухка толгон Степан деген адамды, ошондой эле Филипти, Прохорду, Никанорду, Тимонду, Парменди жана Антиохиялык прозелит Николайды тандашты да элчилердин алдына алып келишти. Элчилер сыйынып алардын үстүнө колдорун коюшту. Кудайдын сөзү кеңири жайылып, Иерусалимде шакирттердин саны абдан көбөйүп жатты. Ыйык кызмат кылуучулардын ичинен да көптөрү Исага ишенип калышты. Ишеними бекем күчкө толгон Степан эл арасында улуу кереметтерди жана жышаандарды көрсөтүп жүрдү. Либертиндердин, Киринеялыктардын, Александриялыктардын синагогасы деп аталган синагоганын кээ бир мүчөлөрү, Киликиялыктардын жана Асиялыктардын кээ бирөөлөрү Степанга каршы чыгып, аны менен талашып тартышышты. Бирок анын акылмандык менен, рухтун күчү менен сүйлөгөн сөзүнө каршы тура алышкан жок. Ошондо алар кээ бир адамдарга биз анын Мусага каршы сүйлөгөнүн Кудайга акарат келтирген уктук деп айткыла, деп үйрөтүп коюшту. Алар элди, аксакалдарды жана мыйзам окутуучуларды тукурушту да Степанды кармап Синедрионго алып келишти. Анан жалган жалаа жабуучулардын алдына чыгарышты. Алар бул адам ушул ыйык жайга жана мыйзамга каршы сүйлөгөнүн токтотпой жатат. Анткени биз анын Назареттик Иса бул жайды талкалап, Мусанын бизге калтырган салттарын өзгөртөт деп айтканын уктук деп айтышты. Ошондо Синедриондо отургандардын баардыгы Степанды тигиле карап калышты. Анын жүзү периштенин жүзүндөй жаркырап турган эле.